bölme aldık. Birinci top. Hava. Su. Jarı. Hava. 3 topga bölme aldık. Biz murunqu sabaqda o'tgan tarjimalarini qaytalab olamiz. Barimiz bu yerga qaraymiz. Birinchi so'roq. Tozaligi to'qoyning emnisiga байланыштуу болот. Таштанды жоқ болуш керек. Жашыл бактын көптүгүнө болсо, ага эмне болот экен? Таза болот экен. Планетанын жашы өткөзүп экен бул токой экен. Азаматсыңар болсо, кайталап. Эми биз болсо бүгүн жаңы тема өтөбүз. Бүгүнкү биздин жаңы тема балдар. Не кылабыз балдар? Кулунай деп отурабыз. Жапайы жана маданий өсүмдүк болуп экиге бөлүнөт экен. Дүйнөдөгү мурунку заманда дүйнөдөгү өсүмдүктөрдүн баардыгы тең жапайы өсүмдүктөр болуп экен. Анан адам баласы өз шартына ыңгайлаштырып өсүмдүктөрдү өстүрө башташкан экен. Эми өсүмдүктөр жапайы жана маданий өсүмдүк болуп экиге бөлүнөт экен. Жапайы өсүмдүктөр жер бетиндеги түздүктөрдө, тоолордун этегинде өз алдынча өскөн өсүмдүктөр жапайы өсүмдүктөр деп аталат экен. Тоолордо, тоо этектерде өскөн. Кана биздин аймакта жапайы өсүмдүктөр барбы? Кайсы өсүмдүктөр бар бизде? Карагат бар. Карагат өсөсө дагы эмне бар бизде? Аш бар, азаматсындагы. Чычытканак аш дейли. Мына бул ушундай өсүмдүктөр, булар жапайы өсүмдүктөр. Булар өздөрү адамдын кароосусу жок эле өздөрү өсөт экен. Ал эми маданий өсүмдүктөр болсо, айыл чарбада тамак аш дары-дармек даярдоодо, малга той даярдоодо адамдар тарабынан өстүрүлөт экен. Маданий өсүмдүктөр болсо, адам баласы өздөрү өстүрөт экен. Эми ошол өсүмдүктөрдү аймактарга өздөрүнө ыңгайлаштырып, аймактарда өстүрүшөт экен. Талаш өрөөнүндө болсо, эмнени өстүрүшөт экен? Бурчакты, анан кашканы өстүрүшөт экен. Ал эми Фергана өрөөнүндө, Чүй өрөөнүндө болсо, пактаны өстүрүшөт экен, анан эмне өстүрүшөт экен? Кар кызылчасын өстүрүшөт экен. Бала айтканчы, кар кызылчасынан биз эмнени алабыз? Шекер алабыз. Биз дайым жакшы көрүп, чайга салып ичкен, жакшы көргөн таттуу бул эмне деген? Кан кызылчасынан алат экенбиз. Эми балдар, ушул өсүмдүктөрдүн баардыгын ким өстүрөт? Агроном өстүрөт экен. Агроном болсо, өсүмдүктөрдү дарылайт экен, кайсы климатка ылайыктуу, топурагы кандай экенин бүт изилдеп, ошол өсүмдүктөрдүн баардыгын караган бул ким экен? Агроном экен. Эми балдар, биз топторго бөлүнүп алдык, топторго бөлүнгөндө биз өзүбүздү баалап отурабыз. Алдыңарда бул карточка менен өзүңөрдүн жооп бергендериңерди белгилеп
өзүбүздү баглап турабыз. Ал эми болсо балдар топторго бөлүнгөндө топторду баглаганда эмне деди бул? Алма менен алар. Мен бул кандай жемиш? Мөмө жемиш. Мөмө жемиш. Бунда дагы көптөгөн витаминдер бар. Бул алма madani өсүмдүкпү же жапайы өсүмдүкпү? Madani. Эмне себептен? Адам баласы муну отургузуп, сугарып, курттарын дарылап, анан өстүрөт. Бул болсо бизге эмне болот экен? Madani өсүмдүк катары болот экен. Эми балдар, мен силерге топторго бөлүп баштала берем. Биз 3 топко бөлүнүп алдык. Аба, суу, анан жарыктоо. 3 топко 3 суроо берем балдар. Ошол суроолорго топтор менен кеңешип, анан жооп бересиздер. Мына биринчи топтун суроосу, экинчи топтун суроосу, ал эми үчүнчү топтун суроосу. Sizin аймакта кандай madani өсүмдүктөр өсөт? Алма, алмурут, жүзүм, өрүк, малина, кубунай, ананас, банан, киви, шабдалы, мандарин. Эмне үчүн? Анткени аякта күн жылуу. Анткени аял жакта күн жылуу болгондуктан аякта пахта күбүк өстүрүшөт экен. Кана суроосу кайсы өсүмдүктөр же алардын бөлүктөрүн биз тамак ашка пайдаланабыз? Кайсы өсүмдүктөр пайдаланат экенбиз? Картошка, сабиз, капуста, кызылча, помидор, будай. Будайдан биз эмнени өндүрүп алат экенбиз? Будайдан нанастан алат экенбиз. Экинчи топко көчөбүз. Биринчи топко бир упай азаматсыңар. Экинчи топко азаматсыңар. Üçüncü topu. Ana bak bulmaz. Bulmaz bana tapşırma ne? Sizin аймакта кандай madani өсүмдүктөр өсөт? Картошка, сабиз, сарымсак, кызылча, капуста, арпа, будай. Азаматсыңар. Тура жооп болдуңуз. Экинчи топко дагы бир упай. Ал эми экинчи тапшырма интеллектуалдык суроолор. Мында жеке иштейбиз. Birinci суроо өсүмдүктөр кандай болуп бөлүнөт? Каралым. Madani жана жапайы болуп экиге бөлүнөт экен. Туурабы? Туура. Азамат. Талаада эмгектенип түшүмдү мол болушун камсыз кылган адам ким экен бул? Жеке агроном экен. Агроном деп. Мен силерге группада эле түшүндүрүп бердим. Агроном деген бул биздин өсүмдүктөр жакшы өсүшүнө, ошолорду дарылап, ошолорду изилдеген адамды биз ким деп айтат экенбиз? Агроном деп айтат экенбиз. Агроном деп айтат экенбиз. Кана балдар эми
Orduqta turup es alalım. Bizli sabah yerine bilim açar yeşil. Ağızlarga alıp varan bu sabah. Biz dünyını tanıyız, yaratılış sırların. Kunda, ayda, sunda, yer, bizge sabah yürüdü. Uygunumuz, surayımız, bizliğimiz sabahımız. Bir cana dünya sabahı, gelecek bir yol açar. Bizden sabah kızık dur. Davul. Ağızlarga, alıp para bizim çok. Bizim sabah. Bir taşıma bağlı. Ben sizlerin aldığınızda güllerini koydum ya. 3 topla 3 gülü koydum. Bu hayatta üstüm bitti. Karanlıkta jarık tiyбей, su kuyulбай turgan gülgene bu bolsa Su buyulup, gül dağı, jarık dağı, su dağı жетиштүү экен. Ушуну изилдейбиz. Ошону изилдеп жазабыз. Кана? Kuyulbasa, jarık yetişpese bu karangı bolup gül bota çirip solup kaladi. Караңгы бөлмөдө болуп, бул гүл, мына бул гүлдөй болуп эмне болуп калат экен? Солуп, чирип калат экен. Азаматына. Gülüm ağa bayice düştü. Şu cayık жылуу абада жетиштүү болот. Мына силердин гүлүңөр бул бөлмө гүлү. Гүлгө, мына бул гүлгө суудагы, абадагы, жарыктагы баары жетиштүү болгондо гүл ушинтип ажырайып, сонун болуп өсүп чыгат экен. Gülgө жарык жетпей калып, анан солуп Жарык жетпей, суу жетпей калган. Эмне себептен жарык жетпей, суу жетпей калган? Караңгы бөлмө болуп койгон, суу куйбай койсо, гүл эмне болуп калат экен? Мындай болуп, чирип, солуп, өспөй калат экен, э? Азамат, үчүнчү топко Азамат. Калтабыз. Мени балдар, мен сизге дагы бир сүзгө. Балдар, мынакей. Эмне көрүп турабыз балдар? Biz өсүмдүктү өстүрүш үчүн биз мени топуракты жакшы даярдап алышыбыз керек, э? Аны топурактын кандай экенин, бул жерде кандай жакшы өсүмдүк өсөрүн ким изилдейт экен? Агроном изилдейт экен, э? Бизге мондай болгон кара топурак керек экен, э? Эми биз буга мындай сепсек, акырын сепсек, мындай болот. Сеп. Мына азыр балдар жаз мезгили келатат, э? Муну сеп, буга суу куйсак, бул дан өсүмдүгүн айдап, буга суу куйсак, бир нече убакыттан кийин муну анан бизге мындай болуп, эмне болуп чыгат экен? Өнүгүп чыгат экен, э? Мындай болуп, мына мындай болуп, эмне болот экен? Даныбыз өнүгүп чыгат экен, э? Демек, балдар, өсүмдүк өсүрүш үчүн бизге аба, суу, жарык керек экен, э? Өсүмдүк өсүрүш үчүн бизге өсүмдүккө аба, суу, жарык керек экен, э? Ал эми адамга эмне керек? Адам баласына аба, суу, анан өсүмдүк
Ösümdüklerge, ösümdükten biz ne alamiz? Ösümdükten biz emneler alamiz. Misal için mana bu ösümdüklerden biz emneler alamiz. Bu ne? Aşqabaq. Ne alamiz biz bundan jegende? Ösümdükler. Arıke? Dagı? Qanday vitaminlar alamiz? Buna morda jeb-jemish ösümdüklerdi. Adam balası ne alib kelmiz? Özümüzgө vitaminlerdi. Alat ekenmiz. Endi ballar. Neni ballar? Da bir mal. Bu ne ko'rqasan ballar? Bu çok da. Endi bu şu çoğun bir daraxt. To'rt adamga jeta turgan qichqirtek bo'ldi. Bizga shu vaqtdan adam balasına qichqirtek bo'lib turadi. O'shaning uchun bizga aytib qo'yamiz. To'qoy. Nima qo'yib demakdir? Bir sharim yo'qasi ne dedik? To'qoy dedik. Bizde qanchalik vaqt ko'p bo'lsa, gullarni ko'p o'stirsak, o'shanchalik adam balasına qichqirtek bo'lib turadi. Uşu bir ele daraxt 4 adamga jete turganday qichqirtek bo'lib turadi. Tushunarsiz? O'shaning uchun balдар biz jaratılışni qo'rg'ab, o'simliklarga tibey, alarga ayyor muomala jasashimiz kerak-da. Tushundingmi? Shuni qanday ko'rsan? Bugungi soat tushunti bo'ldimi sizlarga? Endi balдар men sizlar tushundim degandir. Mana Aydin tushundingmi? Je, azroq tushundim. Tushunib qiyin bo'ldi dedi. Tushundim dedi Aydin. Guljiga tushundingmi? Tushundim dedi. Aqtin tushundim dedi. Maral tushundim. Aycan tushundim dedi. Sultan? Düşündüm. Düşündün mü? Aruke? Düşündüm. Nusayi? Düşündüm. Adela? Düşündüm. İslam? Düşündüm. Aylin? Düşündüm. Düşündüm. Hasan? Düşündüm. Aybike? Düşündüm. Nurayim? Nurislam? Düşündüm. Demek büyük kız hafızlarga jaktılar. Demek barыбыз тең түшүнүктүрбүз. Demek балдар жары, суу, аба бири-бири менен байланышта экен. Биз жарыксыз жашай албайт экенбиз. Жарык жок болсо суусуз жашай албайбыз. Анан абасыз жашай албайбыз экен. Жаратылыштан үчөө дайыма эмне болуп турат экен? Чогуу бирге болот экен. Эми топтордук баалоо. Баарыбыз мына канча очколор санайбыз? Алмаларыбызды санайбыз? 2. Демек азаматсыңар баарыңар тең жакшы аткарсаңар. 148-беттеги суроолорго ооздеги жооп бересиңер дагы. Өзүңөр жашаган аймакта 3 маданий өсүмдүктү жазып же болбосо сүрөтүн тартып келесиңер. Биз жашаган аймакта кайсы маданий өсүмдүктөр бар? Ошолор тартып. Биз жашаган аймакта кайсы маданий өсүмдүктөр бар? Будай, картошка, лабиш, карагат, капуста, карагат, капуста, малина деседе. Ушуларда өзүңөр жакканын 3 жазып, сүрөтүп тартып келесиңер. Азаматсыңар баарыңарга бара берсеңер болот.